Урматтуу Кыргыз элим и урматтуу президент Сооронбай Шарипович, акыркы өлкөдө болуп аткан окуялар көбүн эсе ушу Чоң Азат кыймылынын, Чоң Азат партиясынын артынан болуп атат. Эми Чоң Азаттын чыккан максаты бүт элге белгилүү болуп калды. Бул эми мамлекетте акыйкатчылык, тууралыкты анан 30 жылдан бери ушу өлкөнү эзип талкалап жок кылган коррупцияга каршы уюшуп, мына таза балдар, билимдүү, бар жоонун ташалган балдар. Эми азыр айрыкча фейктер, түрдүү нерселерди жазышып атат. Алар бардыгы мындай чындыкка дал келбейт. Ошо коррупционерлердин уюштурган эмеси деп ойлойм. Анан биздин чыккан биринчи максатыбыз мындай болгон. Сооронбай Шарипович, биз сизге ошол сиз президент болуп дайындалганда эле 2 айдан кийин сизге кайрылуу жазганбыз. Мына массалык маалымат каражаттарында жүрөт. Ошондо биз бүт коррупциянын масштабын, коррупцияны кантип күрөшсө болот, кантип жеңсе болот, кандай жолдорду, кайсыл иштерди жасаш керек, бүт багыттарды берип, анан мындай сунуштар менен кайрылганбыз. Анан эч кандай жооп албагандан кийин, ошондон бери 3 жолу кайрылдык. Сизден эч кандай ответ болгон жок, бирок сиз кийин чыгып, мен коррупция менен күрөшөмүн, мен тазамын дегенден кийин биз ынандык, значит таза киши экен, биз да тазабыз, биз дагы оңдойлук. Себеби бул коррупция 30 жыл, 29 жылдан бери баягы темир бетон болуп калды. Бул коррупцияны мына мисалы үчүн 2 жол революция дейбиз, төңкөрүш дейбиз, бул чек кое алган жок, ооздуктай алган жок, даже эч кандай таасир берген жок. Наоборот күчөдү. Мына Конституцияны 10 жол оңдодук, коррупцияны жеңебиз деп. Мыйзамдарды оңдодук. Бирок эч кандай жемиш бер. Канча шайлоолор өттү. Мына президенттикке мына сиздин шайлооңуз менен 5 жолу президент шайладык. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Ошон үчүн бул коррупция бул Кыргызстанды эзип, кыргыз мамлекетин ушу өнүгө турган, өсө турган ушунчалык шарттар туруп, биздин эл просто баягы бейиште жашай турган мүмкүнчүлүгү бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү бүт чектеп бир эми азыр айтып атабыз 500 адам, 1000 адам депчи. Ошол адамдардын баягы алкымын тыйылбаган негизинде ушул акыбалга келип отурабыз. Эми биздин балдар мына өзүбүздүн ишти жүргүзүп атабыз, биз ойлоп атабыз, оюбузда сиз таза экенсиз, биз да таза экенбиз, значит биздин кызыкчылыгыбыз бир жерде экен деп туруп, урунуп беринип, колдон келген жумуштарды жасап атабыз. Бирок акыркы мезгилдеги бүгүнкү акыбал мындай таң каларлык да, көп нерсеге биз мындай шексинип калдык. Себеби мына эч кандай мыйзам бузуу жок бу жерде. Мына эми биздин балдардын үйлөрүнө барып, ата-энелерине чейин ооруп жаткан аксакал кишилердин барып үйлөрүн тинтип, башка кылып, бул эми мыйзамсыздык эле эмес, баягы адамгерчиликтен түшкөн эмеси болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз эми таза максат коррупция менен күрөшүп атасыз, биз сизди колдоп чыгып атабыз. Анан мындай суроту болот да. Эми сиз реакция кылышыңыз керек да. Бизге эмес, бүт жалпы элге азыр көрүнөт, чечилет. Значит, булар таза, ушу балдар таза чыгып күрөшүп атса, бул президент ушуларды колдойбу, колдобойбу деген суроо сизге да келет. Ошон үчүн биз сизден жооп күтөт элек, сиздин реакцияңызды билгибиз келет. Сиз ушу биздин позицияга көз карашыңызды айтышыңыз керек жакын күндөрдө. Биз эми айтпайбыз, бизди кабыл алың, башка кылың депчи. Эгер кабыл алган болсоңуз, буга чейин эле кабыл алсаңыз болмок. Ошон үчүн биз андан үмүт деле кылган жокпуз. Биз өзүбүздүн ишибизди кыла беребиз. Себеби артыбызда эл турат. Анан акыркы мезгилдерде баягы көп сөз болуп атат. Булардын артында ким деп. Мына артында биз, алдыда жаш балдар. Мындай акылдуу, эстүү, биз ал балдарга ишенебиз. Алардын тазалыгына да ишенебиз, алардын жөндөмүнө да ишенебиз. Алар мамлекеттик башкаруу системасын аябай жакшы түшүнгөн балдар. Кайсы тема болбосун. Келечекте эгер колуна мүмкүнчүлүк берсе, ушу балдар эл ишенсе, булар мамлекетти оңдой турган балдар. Ошон үчүн биз аларга эч кандай баягы күмөн саноо жок. Биз аларды дайыма колдойбуз. Ошон үчүн мен суранат элем, жалпы элден дагы эми тазаланайлык. Баягы исламда да айтылган сөз бар баягы. Тууралык аманат, жалганчылык кыянат депчи. Биздин элибиз жакшы жашоого укуктуу, ушу жакшы жашоо болуш керек. Ошон үчүн бул жерде чогуу аракет кылышыбыз керек. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, урматтуу президент. Биз жаш бала эмеспиз. Ызы чууну, тополоңду каалаган, жаштык кылган, биз жаш токтолуп калган аксакалдарбыз. Биздин максатыбыз эмне? Ушул жашка келгенде баягы жаштарга теңелип, ыгы барбы, ыгы жокпу,
коомдун стабилдүүлүгүнө таасир ете турган окуяларга аралашкыбыз келбейт. Биздин максат, урматтуу президент, сиздин айткан сөзүңүздөн келип чыкты. Мына ушул баарыбыз отургандар жалпы калайык эл уккан президенттикке кандидат болуп атканда, сиз колуңузду көтөрүп туруп айткансыз. Мен тазамын деп. Вот ошол күндөн баштап бардыгыбыз сизден чоң үмүт кылдык. Андан кийин эгерде президент таза болсо, жанагындай коррупционерлердин бардыгы өзүнүн жазасын алат десе эле репрессия кылып жибербей, мыйзамдуу анализ кылып туруп, мыйзамсыз алынган элдин мүлкү кайтарылат. Анан кийин биздин бюджеттер толот, финансовый бюджетте профицит болот. Калган жанагы өнүгүп аткан өлкөлөр сыяктуу өнөр жайлар, ишканалар курулат, айыл чарбасын жакшылап иштетүү башталат, түшүм жогорулайт, өндүрүш болот деген ишеничтебиз. Азырга чейин ишеничтебиз. Ал ишеничти актоо үчүн эң биринчи сизден мына ушул тазалыкты, сиз айткан коррупция менен күрөштү катуу колдогон жаштарды жанагы орто жолдогу финансовый полиция, укуктук уюмдар аркасынан преследовать этип, ата-энесинин бала бакырасынын барып туруп дүйнөсүн тескеп, баягы эле Атамбаевдин ушундагыдай кыймыл аракеттерин токтотушуңуз керек. Биз ушундай деп улуулук кылып айта алабыз. Мүмкүн сизге жетпей жаткандыр. Мына биз көрүп атабыз. Анда-санда келип ушул офисте балдардын жагдайын, сүйлөгөн сөзүн, өздөрүнүн канчалык жалын жүрөгү менен жаңы заманга өзгөчө күздөгү парламентке ошол бүт эл көтөрүлүп, эл өзүнүн арасынан мына биздин таза жигит бул, биздин жакшы илимдүү жетекчи боло турган жигитибиз бул деп Кыргызстандын 7 дубанынан эл өзү чыгарып, ошолордун бардыгы биригип, ынтымакка келип, ызы чуусуз эле күздө жаңы жакшы тилеги бар таза депутаттарды шайлап алуу демилгесин биз аксакал болуп туруп ошолорду колдодук. Колдойбуз. Элге мен эң негизги айтар себебим бала чакаңардын, неберелериңердин келечегин ойлогула. Азыркы кайдыгерлик менен неберелердин келечегине мындан да күчтүү коррупциялык мамлекеттик парламентти же бийлик системасын түзүүгө жол бербегиле. Менин айтарым мына ушул. Ассаламу алейкум, каалайын журтум, кыргыз элим. Бүгүнкү жерде эле ушул чоң адат кыймылы башталгандан акты караны калчап, аксакал катары бир топ аксакалдар менен кеңешип, ушул чоң адат кыймылынын негизи, максаты, түбү, тарыхы эмнеде экендигин билип, анан ушул чоң адат кыймылына аксакал болуп, элибизге, жерибизге кызмат кылалы деген балдардын баягы жеңилин жерден алып, оорун колдон алып, кыйшыгы болсо түзөп, оң жолго салалы, мамлекеттин келечегин түзөйлү деген максатта аксакал болуп, ушул чоң адаттын эр азамат жигиттеринин артында турган аксакалдар болобуз. Сооронбай Шарипович, мен сизди аябай сыйлайм. Сиз да мени сыйлайсыз. Сиз экөөбүз арамы жок, куулугу жок, шундугу жок кезден бири-бирибиз менен жолдош болгонбуз. Мен сиз президент болуп атканда элдин астына чыгып айткам. Дагы кайталап коем, мен мындан коркпойм. Сиз курсактын кулу болгон эмессиз. Сиз ушу жаш кезиңизден парламент, легендарный парламенттен келет, ушу бийликте, системада, саясатта келетсиз. Сиз экөөбүз сүйлөшкөндө көп нерселерди туура эмес болуп атканын Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында туура эмес болуп аткандыгын ал мен эсимен эч качан кетпейт. Бүгүн ошол эле Акаевди тегереп жүргөндөр, ошол эле Бакиевди тегереп жок кылгандар, ошол эле убактылуу өкмөттү, акыркы эле мына президентибиз Атамбаевди тегеректеп кыргызда улуу сөз бер, жандоочу кийик аттырат дейт. Ошол жандоочулар курсактын кулу болгон заман болгон. Ошол жандоочу курсактын кулу болгондон арылыңыз. Ошол бизди кыргыз эли Манасты жараткан. Кыргыз эли ааламга кыргызды тааныткан Айтматовду жараткан. Ушунчалык уучу толгон эл болуп туруп, ушул өзүбүздүн 6 миллион элди түбүнө жетип аткан жемкордукту чогуу күрөшөлү десе, ушундан да саясат чыгарып атышат. Мунун артында ким? Икра миллионду ал турабы? Же мунун артында президент турабы? Мунун артында турган эч ким жок. Ошондуктан эл сиз менен болуп аткандан кийин сиз да эл менен болушуңузду мен аябай суранат элем. Как жолдошуңуз катары, как сизди илгертен билген катары. Анан эми ушундай болуп аткан нерсе, ушу жакшы башталган Манас атабыздын арбагы раады болуп жараткан колдой турган кыймылды ары бери чайкабасак, ары бери бир көөнү жаппасак, бул кыймылда сыймык эле эмес. Бул кыймылда канат эле эмес, бул кыймылда максат эле эмес. Бул кыймылда мына аксакалдар артында бир топ эли турат.
Ертең сыймык камалар, ертең канат камалар, максат камалар. Эми чоң азатта жүргөн эр азамат жигиттин баарын камап бүтө албайт да. Муну мен билем Торонбой Шарипович, бул сизден кетип аткан жери жок. Ошол коррупциянын башына малынгандар тукуруп атат. Ошо малынгандар чоң азаттын тагдырына балта чаап баштап атат. Жараткан Алла Таала балта чаптырбайт буларга. Ошондуктан биз жалпы кыргыз эли башыбызды кошуп, канча коом жүрөсүңөр, баарыңардын айтканыңар ушул эле го. Коррупция менен күрөшөлү деп. Келе чогуу күрөшөлү. Келе мамлекетти чогуу оңдойлу. Мына биздин кээ бир эр азаматтар бар. Президент болгондо канчабыз чыгып атат. Мен талкалайм, мен кыйратам деп. Ошолордун баары бирикпейсиңер, келе биргели. Жардам берели президентке. Ажоо Алла Тааланын буйругу менен болот. Куранда жазылып турат. Элдин ыйманына жараша ажоону берем деп. Ажоо Алладан келгенден кийин анын айтканын уккула. Жардам бергиле деп. Мен ушул акажер айтам. Мына 7-апрелде 7 жыл бою таң атпай жамгыр нөшөрлөп төгүп турду. Анткени ошол шейит кеткен балдардын көз жашы болду ошол. Анткени алардын мукташтыгы, алардын койгон максаты ошол жанакы памятник койбодукпу? Ак менен кара таш деп. Кара таш жыгылбай калган, көрдүңөрбү? Кыйшайып турат. Аны вообще жыгып салыш керек болчу. Мына ошону чогуу жыгалы. Ошо шейит кеткен балдардын да арбагы ыраазы болсун. Мына биздин баштап кеткенди элибиздин деңгээлине жетип, көтөрүп чыгып, ушунун аягына чыкты деп. Буга кары жашы дебей, уулу кызы дебей, депутаттар баш болуп, өкмөт баш болуп, президент башында туруп, моюнга алып эле күрөшүп оңолбойлубу? Мен ушуга чакырат элем. Калайык журт. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мына биз бүгүн чоң азаттын аксакалдарын ой пикирин, кеңешин угуп отурабыз. Биз байыртадан кыргыз эли аксакалдардын ой пикирин, кеңешин ошолор менен баарлашып, ошондой тарбия менен жашап келгенбиз. Биз чоң азат ушул таза коом курганга максат коюп аракет кылып атабыз. Кыргызстандын келечегин, балдарыбыздын, неберелерибиздин келечегин жакшы болсун деп, ага кайдыгер болбойм деген жарандын баарына чоң азаттын эшиги ачык. Өзгөчө дагы сурайын дегеним, биз жана таза, акылман, тажрыйбалуу аксакалдардын дагы кеңешине муктажбыз. Сиздер дагы келип, биздин аксакалдардын катарына кошулуп, биз менен чогуу таза коом курганга бизге жардам берсеңиздер, бизге өтө чоң салым болот. Рахмат чоң. Баятан бери жакшы сөздөр айтылды. Эгер ушу таза коом курам десек, значит тазамын дегендер бизге келип кошулсун. Ушу президент ошолордун катарында. Мындай соңунда айта турган дагы бир сөзүбүз, эми бул жерде чоң азат кыймыл ачылгандан бери көпчүлүк адамдар келип, каражатыңар эмне болот, каржылоо эмне болот деп бая ойлонгон адамдар болуп атат. Мына кээ бир пенсионерлер, чоң ата, чоң энелер даже келип, биз пенсиябызды бердик дегендер болуп атат. Анан ошол суроолорду эске алып туруп, биз мына азыр жакында Демирбанктан şu partiyanın eseplerini açtık. Buna hazır tömende görsetөбүз, беребиz счетторда. Eğer баягындай жардам сунабыз деп кайрылгандар болса, там 100 сом, 1000 сом ага карабай. Анан бир жагынан бул эми каражатсыз болбойт экен көп нерселер. Анан биз эми бирөөлөрдүн баягы каражатына көз каранды болбос үчүн, анан артыкча баягындай сөз чыкпас үчүн эми таза ком таза болгондон кийин, значит, таза болушубуз керек бардык нерседен. Ошон үчүн ушу кайрылып кетем, ушу кайрылгандар ушу көрсөтүлгөн счетторго ушу мындай салымыңарды мүмкүн болушунча кошконго болот. Биз анча-мынча ушул таза коом үчүн деп демилгелүү жаштарды чоң азатты колдодук эле. Анан биздин бир-эки аралашып, өзүбүздүн кеп кеңешибизди, ойлорубузду айткандан кийин чоң кызматтагылар дагы, айрым генералдар дагы сурап атат. Силердин артыңарда ким турат? Мен айтарым, мен мына ошол жерге такай келип турам. Эч кимдин жандай Толстосундардын кийлигиши жок. Мына счет ачылыптыр. Ошол счетко эгерде эл өзү коомду алмаштырам деп жардамын берсе, ошол чогулган каражаттардын жалаң таза коомду курууга чоң азаттын иш аракеттерине гана колдонулушуна 7 дубандан 7 аксакал чогулуп, көзөмөл кылып, мезгил менен элге ал каражаттын кандай пайдалангандыгын отчет берип турууга макулдаштык. Мен айтарым мына ушул. Байыркы элекенибизди тастыктап, байыртан мен депутат болом, же болбосо мен бий болом деген болгон эмес экен. Ошону эл артынан кууп, сен болосуң, сен татыктуу деп эл артынан кууч экен. Биз да ошону колдонсок,
мына каражатты дагы ак менен каранын ортосунда күрөш болуп аткандан кийин арам акчаны аралаштырып атак. Каалайык журт ушу 10 сомдон болобу, 5 сомдон болобу баардыгыбыз ушуну чогултуп туруп, ошол өзүңөрдүн ошол жашап аткан жериңер